Саламатсыздарбы? Бүгін бізде қонақта Дүйшөнбек Камчыбеков, Қырғызстанның тоо кенчилер жана геологтор бирикмесинин төрагасы. Рахмат сизге. 7 апрель быйыл геологтордун күнү экен. Кандай болуп тосуп атасыңар жана мурдагыдай эле айтылып жүргөндөй Кыргызстан экономикасынын локомотиви тоо кен тармагы. Ушундайбы азыр? Азыр туура айтасыз. Биринчиден ошол өзүңүз айтып аткандай, биринчи дем алыш күн, апрель айынын дем алыш күнү геологтордун майрамы деп Кыргызстанда кабыл алынган. Геология структурасы өзү 38 жылдан бери, Союз мезгилинен бери түзүлүп, геология тармагы бүгүнкү күндө иш алып барып келатат деп айтсак болот да. Анан эми өзүңүз айтып аткандай, эртең ошол министрликтин алдында жакшы бир жыйын болгон атат. Ошол жыйында жалпы геологтордун майрамын, алардын биздин кыргыз экономикасына кошуп аткан салымы жөнүндө сөз болот. Ал жерден да биз өзүбүздүн сөзүбүздү айтабыз. Анан ошол сиздерге чоң рахмат. Ошо сиздердин студиядан пайдаланып, ошо жалпы геологтордун майрамы менен куттуктап кетсем деген тоо кенчилердин ошол геологтордун бирикмесинин атынан. Анан эми өзүңүз айтып аткандай, ошол геологтордун бүгүнкү күндө экономикага кошуп аткан салымынын жөнүндө сөз айтаардан мурун бизде ошол геология тармагында көп жыл жетекчилик кызмат аткарып келген Эгембердиев Самуйбек Абазович деген адам болгон. Согушка катышкан ветеран болгон адам, 30 жылга жакын ошол геология тармагын башкарган. Ошол адам сөзсүз ушул геологтордун алдында ушундай бир жакшы сөзүн айтчу эле, бул геология тармагына Сталин дагы учурунда чоң маани берген деп. Себеби Сталиндин учурунда мына бүгүнкү күндө геологтор биздин элибизге, экономикабызга эмнени берип атат? Геологтор ошол металлды берип атат, таап берип атат. Геологтор ошол табылган металлдардан биз үй бүлөдөгү колдонуучу каражаттарыбыз ошо кашык вилкалардан бери ошол металлдан жасалат. Пайдаланып аткан эми идиш аяк эмеректерибиз дагы ошол геологтордон таап берген чынысы болобу, стеклосу болобу дегендей, фарфору, фаянсы болобу, ошо геологтор таап берген материалдардан. Анан жалпы эле тиги бүгүнкү күндө геологтор таап аткан минералдардан, ошол тоо кен тармагына тиешелүү болгон кен байлыктардан экономикага сөзсүз түрдө өзүнүн таасирин түздөн түз тийгизген тармакка биринчи салым кошуп аткан ошо геологтор болот деп ошол адам айтып кетчү эле. Анан биз дагы туура кабыл алуу менен бүгүнкү күнгө чейин ошол геология тармагынын ишмердүүлүгү, жалпы эле тоо кен тармагынын ишмердүүлүгү жөнүндө көңүл бөлүп жүрөбүз да. Эми өзүңүз сурооңузда айтып кеткендей, бүгүнкү күндө энергетика тармагынын акыбалын көрүп атабыз. Айыл чарба тармагындагы акыбалдарды деле көрүп атабыз. Энергетика тармагына канча деген миллиардтаган акчалар жумшалат. Сактап туруш үчүн, ишмердүүлүгү жүрүп туруш үчүн, айыл чарбасына дагы бүгүнкү күндө канча деген миллиардтаган сомдор акчалар жумшалат. Ошол айыл чарба продукцияларын алыш үчүн. Ал эми быйылкы жылга чейин ушул тоо кен тармагына, анын ичинен геология тармагына көңүл өтө көп көңүл бурулуп келген эмес. Болгону ошол геология тармагына 20 миллион сомдун тегерегинде эле акча бөлүнүп келген. Кыргызстандын территориясы 20 миллионбу? Болгону быйылкы жылга чейин. Эми быйылкы жылга жакшы ушундай бир самалык болуп атат. Өкмөтүбүз тарабынан, президентибиз тарабынан 1 миллиард сом акча бөлүндү. 1 миллиард сом ошол Кыргызстандагы бизден мурун Северо-Кыргызская геологическая экспедиция, Южно-Кыргызская геологическая экспедиция, методическая экспедиция, геофизическая экспедиция, гидрогеологическая экспедиция дегендер болгон. Ошолордун баары биригип бүгүнкү күндө ГП Кыргыз геология деген мекеме түзүлгөн. Анын үстүндө Кыргызская геологическая служба деген бар. Ошолор бүгүнкү күндө ошол Минфин менен бюджетти тактап, бул акчаларды кайка жумшайбыз деп мурдагыдай эле объективный пландар түзүлүп, быйыл ошол иш жүргүзүлүп атат деп айтсак болот. Анан эми салыштырмалуу, мисалы жылдан жылга ушул геологтордун таап
берген кен байлыктарынын негизинде тоо кенчилер иштетип аткан мекемелер 22 жылдын жыйынтыгы менен жалпы бюджетке салык түрүндө башка төлөмдөрдүн түрүндө 31,5 миллиард сом акча төлөгөн экен. Ал эми 23 жылы бул көлөм 33,5 миллиард. Бир жылда 2 миллиардга сомго көбөйүп атат да, өсүш бар да. Бул деген аябай жакшы көрсөткүч. Анан дагы бир жакшы жагдайды сөзсүз түрдө биз айтып кетишибиз керек. Мурун Центеранын учурунда Кумтөргөн иштетип атканда ошол генералдык келишимде жазылган бир мындайча айтканда бир жобо бар эле. Ошол Центера компаниясы жанагы геологоразведкага на воспроизводство минеральной сырьевой базы деп баалуу доходдон 4%-ын ошол геологоразведчий жумуштарга жумшаш керек эле. Анан биз да айтып келгенбиз, Центера бөлүп бериш керек, бул акчаны бөлүп бербей атат деп. Анан Кумтөр кени Кыргызстанга өткөндөн тартып, ошол 4%-дагы өлчөмдөгү акчаны 15 жылдан 21 жылга чейинки эсептеп кошуп, жана 22 жылы 31,5 миллиард сомго ошол 4%-ды кошуп төлөп бергенде бул сумма 48 миллиард сомдон ашык акча түшкөн да. Эми бул чоң көлөмдөгү акча деп айтсак болот. Бүгүнкү күндө геология тармагынын негизинде тоо кенчилердин иштетип аткан ишмердүүлүгүнүн негизинде биз бүгүнкү күндө бул тармак биздеги республикабызда экономикабыздын локомотиви деп айтсак болот да. Мурда 20 миллион болуп атса, азыр 1 миллиард дейсиз, 50 эсеге өсүп аткан турбайбы? О, өсүш өтө чоң. Мурда эл эмес, өкмөт деп коелу, бийлик, мурдагы бийликтер биз буларга акча бербей, булар бизге акча бериш керек деген философияны карманган го. А бирок канчалык акча көп салынса, ошончолук көп кайра түшөт да. Ооба, аны туура айтасыз. Бүгүнкү күндө дагы мындай бир жагдай түзүлүп калган экен, өзүңүз айтып аткандай. Бизде ушул Союз тарагандан бери геология тармагына көп бөлүмдөгү акчалар бөлүнбөгөнүнө байланыштуу геология тармагында пайдаланып жүргөн шаймандар, ошол эле мисалы буровой агрегаттар болобу, же геофизик экспедицияга керектелүүчү мындайча айтканда аппараттурабы, шаймандарбы, жалпы эле изилдөө геологиялык чалгымды өздөрүнө жүргүзүшө турган аппаратура жок кесе болуп калган да. Анан бүгүнкү күндө тешилип эскирип да. Эскирип жоголгон. Анан бүгүнкү күндө ушул бөлүнүп аткан акчанын ушундай бир маалымат болуп атат. Бир 70%-га жакын көлөмдөгү акчасы ушул жаңы техникаларды, шаймандарды, аппаратураларды алганга жумшалса, калган сумма деле бул 200 миллион болобу, 300 миллион болобу. Эми баштапкы чалгымдоо иштерин жүргүзгөнгө жумшалса, бул деле жаман эмес да. Анан эми бүгүнкү күндө дагы мындай бир жагдайды айтып кетишибиз керек. Жалпы Кыргызстандагы кен байлыктарга ушул геология тарабынан берилген, же министрлик тарабынан берилген лицензиялардын саны 2500-кө жакын болот. 2500-кө. Анын ичинен алтын кенине берилгени 400-дөн ашык болсо, көмүр кендерине берилген да 400-дөн ашык болсо, калган металлдарга берилген лицензиялар ошонун ичинен эле мисалы нефтиге берилген, нефть газга берилген лицензиялардын көлөмү саны 50 болсо, бүгүнкү күндө бул жылдан жылга саны азайып атат, бирок ишмердүүлүк жасалып аткан иштер мындай жакшы жүргүзүлүп атат деп айтсак болот да. Мурдагыдай жөн эле сапаты жагынан жогорулаган сыяктуу да. Сапаты жагынан көзөмөл жакшы, анткени лицензия берилген компаниялардын ишмердүүлүгү туура жасалып атабы, аткарылбай атса, алардын лицензиялары баягы жокко чыгарылып, ошондой иштер жүргүзүлүп жатат да. Тоо кен дегенде эле элдин баары эле Кумтөр жөнүндө айтат, алтын жөнүндө айтат, а бирок аяка көп нерсе кирет да. Акиташтагы көмүр дагы, башка жанагы фаянс деп айтып кеткен. Фарфор чыгабы бизде? Бизде бул фарфор бар, фаянс жасай турган сырье бар. Жана бентонитовый глина деп коет экен, ошол глиналар бизде бар. Ошондон
бул сокулуктун жанында учурунда ошондой бир образецтерди алып келип чыгарып керек болсо биздеги санузелдерди чыгарганга да мүмкүнчүлүк болгон шарттар түзүлгөн да. Бирок чыкпай калган. Бирок эми баягы чоң деңгээлде масштабта чыгарылбай калган да, мүмкүнчүлүктөр бар. Эми мүмкүн келечекте аларды эле жасасак болот да. Анткени бүт сантехника биз эмнеден алат эмеспиз? Сырттан алып келебиз да. Чехиядан же башка жактан, туурабы? Туура. Анын баарын иштетиш керек да. Ооба, бизде мындай болуп атат да. Бизде сырьё бар, эң негизги сырьё бар. Биз ошол сырьёдон ошол сантехникага керектүү нерселерди жасасак болот. Андай мүмкүнчүлүктөр бар. Бизде да ушундай жакшы сырьё бар. Алардан жакшы сапаттагы черепицаларды да өзүбүздөн чыгарсак болот да. Өзүбүздү чыгарып камсыз кылсакка да мүмкүнчүлүк тапсак. Шифердин ордуна мисалы. Шифердин ордуна. Шиферди ичинде азбест бар деп атышпайбы? Зыяндуу деп. Эми мисалы үчүн Европада колдонбойт шиферди такыр. Анткени ичинде кичине эле азбест болсо эле кыюу салынган. Бизде ошол Талас жергесинде жакшы жайгалган кен бар. Ошол кенден сырьё катарында ушул жакшы сапаттуу черепицаларды да чыгарсак болот. Абдан жакшы болот эле да. Үйдүн баары таза, экологиялык таза болот эле да. Үйлөрдүн чатырын эми биз айтып жүрбөйбүзбү, геологдор? Бизде эми Кыргызстанда ошол кыргыз элине көп менделейтин таблицасындагы элементтер канчалык көп болсо, ошонун эми мисалы кээ бир элементтер көп көлөмдө жайгашкан болсо, кээ бир аз көлөмдө жайгашкан болсо, бирок бизде баардыгы тең бар да. Баары тең бар. Ошолорду убагында чалгындоо иштерин жүргүзүп, таап, аны тиги ГКЗнын балансына коюп, жакшы программаларды түзүп, ошолорду ишке ашырсак, келечекте дагы жана мен башында айтып кеткен суммалардан 33,5 миллиард эмес, мүмкүн 24 жылдын жыйынтыгы менен мүмкүн андан да көбүрөөк акча түшүп калышы мүмкүн да бюджетке. Абдан жакшы. Алтын жагын алсак, жанагыдай гендер, кайсы гендер макмал иштейби азыр? Макмал иштеп атат, туура. Иштеп атат. Эми алтын гендери бүгүнкү күндө биринчи кезекте Кумтөр алтын кени бар, Жер үй Таласта алтын кени бар. Бул жерде кеминде жайгашкан Талды булак сол жек деп коет. Эми ал жерде алтын кен деген компания түзүлгөн. Кыргыз алтын менен кытайлыктардын ортосунда. Андан сырткары Чаткал жергесинде түрк компаниясы Эти Бакыр Терексай деп Чаткалда жайгашкан Терек-Терекхан Перевалина деген 3 кен бүгүнкү күндө Кыргыз алтын менен биргелешип иштешип жатат. Макмалды учурунда мындан бир 3 жыл мурун Кытайдын инвесторлоруна берилип бир иш аракеттери болуп, бирок инвесторлор жакшы аткарбай коюп, өзүнүн лицензиялык баягы шарттарын аткарбай коюп, анан Кыргыз алтын бүгүнкү күндө макмал кенин өзүнө алды, кайра өзүнө алып, бүгүнкү күндө толугу менен Кыргыз алтын өзү ал кенди иштетип атат. Ишмердүүлүк жакшы болуп атат. Андан сырткары бизде тиги Нарын жергесинде жайгашкан жана Солтон Сары деген кен бар. Солтон Сары кенинде индиялык компанияны тартышып, ошол жерде иш жүргүзүлүп жатат да. Эми андан сырткары Кытайдын компаниясы иштетип жаткан Иштенберди деген кен бар. Казак компаниялар бар. Ал жерде алтындан сырткары ошол ЖЭС, күмүш өндүрө турган Бозумчак деген компания бар. Алар Алабука жергесинде жайгашкан, ал жерде иштеп жатышат. Ала жергесинде жайгашкан кендери бар, ал жерде иштеп жатат. Бүгүнкү күндө мен жана башында айтып кетпедимби, ушул 400дөн ашык лицензия ушул алтын гана кендерин иштеткенге берилет. Алтынга 400. Алтын кендерин иштетүү. Анын ичинен теңине жакыны бул чалгындоо изилдөө иштерин жүргүзгөнгө, калгандары ал жерде жана коренное месторождение деп коет, аны жер астында казып иштетиш керек. Анан рассыпной кендер бар, чайкама кендер. Аны жана чайкап алып жердин үстүнөн ачык жол менен иштетишет да. Суудан эметпи? Суудан чайкап. Чайкашып. Кумтөрдө ар башка мурда канча 18, 20 тоннага 18-ин тегерегинде алынчу да алтын. Азыр канча болуп атат? Өзүңүз айткандай, эң көп алынган учурлар 20 тоннадан ашык алган мезгилдер болгон. Ал кезекте баягы ачык жол менен иштетилет да, Корея менен. Ал жерде
үстүндө жайгашкан кенди тезирээк скрышасын жүргүзүп руданы алганга, көбүрөөк көлөмдү алганга мүмкүнчүлүктөр болгон. Андан сырткары ал жерде алтындын содержаниясы дагы учурунда жакшы болуп келген. Ошол жердегиси. Ошол жердегилер. Канча грамм? Эми мисалы 4 граммга чейин болгон учурлар бар. 4 грамм болгон учурлар бул жакшы деп эсептелинет. Анан эми бүгүнкү күндө мисалы былтыркы жылы же мурдагы жылы деп айтсак болот. Мурдагы жылы 22-жылы 17,3 тонна алтын алган болсо, былтыркы жылга планга 14 тонна алтын коюлган. Бирок мен азыр себептерин түшүндүрүп берем. 13,5 тонна алтын алынды. Ошол анча азыраак 500 граммдай кичине жетпей калган. жетпей Бирок калды. баасы көтөрүлгөн да алтындын. Бирок анын бүгүнкү күндө мисалы алтындын баасы 2288 доллар болуп атат да унциясында. Бир унция. Бул деген мурун мисалы 1700-1800 доллар болуп келген болсо, азыр болсо мисалы 2000ден ашты, 2200ге чейин болуп атат да, 2288. Демек, алтындын көлөмү канча аз өндүрүлгөнү менен, бирок валовый выручка, акча жагынан алганда көбүрөөк болуп, булар Пландан ашты. Пландан акча түрүндө көлөмдөн ашырып жакшы өндүрүп атышат да. Анан эми ал жерди мындай деп айтып кетишибиз керек. Эми жылдан жылга оорлойт, технологический процесси бар. Ал жерде өндүрүштү аткарып атканда. Ал жерде жана скрыша жасай турган көлөмүн көбөйө баштайт. Себеби мисалы ошол карьердин эң жогорку точкасы бир 4200 метрдин деңгээлинде болсо, ал эми ылдыйкы иштете турган точкасы 3700 метр болуш керек да. 500 метр. Ошондо 500 метрге чейин скрыша жумуштарын жүргүзүш керек. Ага канча деген көлөмдөгү техника, канча каражаттар, жана эксплуатационный затрата деп коет. Буларга бир айга эле бир 60 миллиондон кем эмес доллар акча эксплуатационный затратага кетет да. Анан ошол 3700 горизонтто жайгашкан рунителаны анан булар скрывать этип, анан ошонун ишин алып барышат да. Эми бул жерде дагы мындай бир маселе пайда болуп атат. Кээ бир мезгилдерде, жана мен башында айтып кеткендей, алтындын содержаниясы жогору болот. Кээ бир учурларда алтындын содержаниясы төмөндөп кетет. Төмөндөп кеткенине байланыштуу алтын жылдык план өндүрүмдүгү азая түшөт дагы, жана коюлган пландар аткарылбай калышы мүмкүн да. Анан эми келечекте мына бүгүнкү күндө бул эми жакшы жагдай болуп атат. Булар подземканы да ошо киришип иштеткен атышат. Башталды. Порталын жасап өтүштү. Анан эми ичине кире башташты. Эми буларда баягы тоо кенчилердин термини менен попутная добыча деп руда менен кирип ала башташат. Анан бүгүнкү күндө биз мындай деп да айтсак болот да. Бүгүнкү күндө кумтөр кенинде бир эле мурун открытый способ менен ачык жол менен иштетип келген болсо, бүгүн подземкадагы кирип аткандан кийин бүгүнкү күндө кумтөрдө баягы өзүнүн термини менен туура айтсак, комбинированный способ отработки башталды деп айтсак болот да. Бир эле мезгилде ачык жол менен дагы алып иштетип атышат. Мына бүгүнкү күндө ошол 21-блок дегени бар, 23-блок дегени бар. Ошол жерде скрыша жүргүзүлүп жатат. Анан биринчи полугодиядан кийин ал жерде уже добыча башталат рудадан. Ошол эле мезгилде подземкадан дагы параллельно руда алына баштайт да. Эми быйылкы жылга канча көлөм болот жылдын жыйынтыгы менен билинет. Бирок ал жерден баягы 3 тоннадан баштап 5 тоннага чейин алтын өндүрүп турабыз деген пландар бар да. Жана жер астынан кирген. Ошол 3 тоннадан бара 5 тоннага чейин алтын алабыз деп. Анан бул жерде биз сөзсүз түрдө мурун айтып келгенбиз, кумтөрдүн ичинде мына бүгүнкү күндө ошол подземкага деп жанагы 3650 горизонттон ылдый түшкөн жерде 115 тонна алтын бар деп
ГКЗнын балансына коюлду. Бул подземный способ менен иштеткенге. 115 тонна. Андан сырткары мына бүгүнкү күндө ошол 21 блогубуз бар. 22 блок бар, 23 блок бар. Ошол жерде дагы иштетиле турган алтындар бар да, алтындар. Эми ал блоктордо ошол 20 тоннанын тегерегинде бир блогунда, экинчи блогунда бир 30 тоннанын тегерегинде алтын бар деп айтылат. Бул дагы 28 жылга чейин биз ачык жол менен кене иштеп турсак деген билгизет да. Анан биз өзүбүз дагы ушундай сунуш берип келе атабыз. Сөзсүз түрдө дагы келечекке запас түптөш керек, жокчу керек деп. Жанагындай чалгындоо эмелерин жүргүзүп туруш керек такай. Анткени тиги жанагы родное тело деп атасыңар, ал жөлүмдө жалпак жатпайт да, ылдый кетип калышы мүмкүн, үйдө кетип калышы, капталга кетип калышы мүмкүн да. Туура айтасыз. Бар. Анын баары бар да картада. Ошон үчүн жанагы жердин алдынан казып, ошол жер казып атат да, план эме боюнча, карта боюнча. Келечекке сөзсүз түрдө кошумча дагы чалгындоо иштерин жүргүзүш керек да. Анткени 28-жылы жана ачык жол менен иштетип турган запастарыбыз көлөмү түгөнүп кала турган болуп калса, биз жана анча көп көлөмдөгү техникаларды, жана бургулоочу аппаратураларды биз бир жака жайгаштырышыбыз керек да. Ошону биз бүгүнкү күндө келечекке ойлонуп, чалгындоо иштерин дагы жүргүзүп, ошол фабриканын астында дагы прогнозный запастар бар. Андан сырткары жана северо-западный деген участок бар. Ошолорго дагы чалгындоо иштерин жүргүзүп, биз келечекке алтындын корун тактап алсак, анда биз дагы ачык жол менен иштеткенге дагы бир топ жылга мүмкүнчүлүк түзөт элек да. А бирок алтындын баасы тенденция кандай азыр? Мындан ары өсөт да, өсөбү? Баа. Эми дүйнөлүк эксперттердин айтуусу боюнча алтындын баасы $3000 чейин өсөт деген прогноз бар да. Бүгүнкү күндө биз да көрүп атабыз. Мисалы тез көчүп эле жакында эле мисалы $1800 болуп келген болсо, мына бүгүнкү күндө 2288 болуп атат да бүгүнкү баасы менен. Аны ошого байланыштуу биз ошол адистер, тоо-кенчилер адистери ушундай сунуш кылып айтып келе атабыз. Ошол Кумтөр проектисинин бүгүнкү күндөгү жетекчилерине. Биз келечекте да ойлонушубуз керек. Ачык жол менен иштеткенге жана перспективдүү площадьтар бар. Бүгүнкү күндө эми булар аракет кылып, кошумча дагы жанагы Тоголок деген алтын кенин, анын жанында Жаңгырт деген площадька да лицензия алышты да. Тоголок деген алтын кенинин запасы аныкталган учурунда, Союздун учурунда ГКЗга да коюлган 17 тонна деп. Бүгүн ошого мындай жатканда даярдоо иштери, иштетүүгө даярдоо иштери жүргүзүлүп жатат. Жол салынып, кошумча разведка болуп, тиги жер астында жол менен иштетилет, порталдар түзүлүп, выработкаларды восстанавливать этип атышат. Андан сырткары жана Жаңгырт деген площадьта да разведка кылышат. А жерден да кошумча алтын чыгат да. Бирок эми ал Кумтөр кенинен алсыраак жайгашып калат, 60-70 километрдей болуп калат экен. А жерден деле руданы тартып келиш өтө оор болуп калат. Аяка мүмкүн өзүнчө фабрика тургузулуп калат. Аны проект көрсөтөт. Бирок биз ушул Кумтөргө жетпей кире бериштин жеринде дагы башкача мындай бир перспективдүү площадьтар бар экен. Карасайская, Ковендинская деген площадь, Северо-Западная деген площадь бар. А жерде Акташ, Иртыш деген дагы бир ушундай бир площадь айтылып жүргөн мурун геологияда. Ошо жана Лидник Давыдовдун алдында дагы прогнозный запастар бар деп. Биз ошолорду бүгүнкү күндө толук кандуу чалгындоо иштерин жүргүзүп, алардын корлорун аныктап ала турган болсок, анда келечекте дагы ачык жолу менен иштеткенге мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Андай кылбасак, биз анда 2028 жылдан тартып биз мисалы жүздөгөн техникаларды чоң жана большой грузный машиналар, Caterpillar 100 тоннадан ашык жүк көтөргөн машиналардын баары, бургулоочу техникалар, анын үстүндө өтө кымбат баалуу установкалар бар, лазерный установкалар бар, жана смещенияларды направлять ете турган. Ошолордун келечеги кандай болуп калат, мүмкүн пайдаланылбай калат. Ошол маселелерге бүгүн өтө көңүл буруп, чалгындоо иштерин жүргүзүп, 28 жылга чейин
биз дагы кошумча курлорду аныктап тактап алышыбыз керек да. Алтындын баасын көтөрүүгө барбы таасир эте алабы Кыргызстан? Дүйнөлүк бааны көтөргөнгө. Биз андай таасир бере албайбыз. Себеби биздин өндүрүп аткан алтыныбыздын көлөмү өтө төмөн. Эми азыраак да, төмөн эмес, азыраак. Башка өлкөлөргө караганда. Башка эми бизде мисалы коңшу Өзбекстан эле бир аз болду дегенде 80 тонна алтын, 100 тонна алтынга чейин алтын өндүрөт. Мисалы жылына да. Анан эми запасы менен деле алып келгенде биздеги золотой валютный резерв менен алып келгенде деле биз ошондо бир тетиги 30-чу орундардан артка туруп калабыз да. Бүгүнкү күндө эми 50 тоннага жакын алтын бар деп атат, бирок каякта национальный банктын тиги айтышы боюнча золотой валютный резерв. Ал эми тиги Статкомдун айткан маалыматынын негизинде, ошол улуттук банктын айтып аткан негизинде бүгүнкү күндө акчалай түрүндө бизде ошол не монетарное золото менен анан тиги золото в чистом виде ошонун акчанын көлөмү 127 миллиард сом деп айтылып атат. Демек, бүгүнкү баа менен эсептеп келсек, бул ушул бир эми 17 тоннадан 19 тоннага чейин таза алтыныбыз бар деп айтсак болот да. Мурда такыр жок болчу да. Мурун болгон эмес да. Эми ага дагы өзүнчө шарттар түзүлүп калды. Биз учурунда бул проектти өзүбүзгө Кыргызстанга алгандан кийин биз бул чет өлкөгө сатып келгенбиз. Анан ушундай бир башка себептерин түшүндүрүп айтыш дагы көбүрөөк маалымат көп сөз болуп калат. Бирок өзүбүзгө калтыра баштадык. Өзүбүзгө биз улуттук банкка калтыра баштадык. Улуттук банк ошол жанагы өзү сатып алып, жанагы операционный кете турган затраталарды, ошол алтынды мындай айтканда биржанын баасы менен сатып алып, анан төлөп атты. Кыргыз алтын аркылуу Кумтөргө. Кумтөр бүгүнкү күндө иштеп атат. Ошонун негизинен биз жанагынча көлөмдөгү алтынды топтоп алдык да. Жакшы. Убактыбыз 1 мүнөттөй калыптыр. Кандай негизги жыйынтык майрамдар менен биринчи. Рахмат. Жалпы абдан кыска кандай жыйынтык чыгасы болот? Бүгүнкү күндө геологдор бүгүнкү күндө өздөрүнүн милдеттенмелерин, шарттарын дагана так аткарып атат деп айтсак болот. Бүгүнкү күндө экономика тармагында ошол жалпы эле геологдор менен тоо кенчилердин өзүнүн салымдуу орду бар. Биз дагы ошо тоо кенчилер бирикмеси бул тармакта алды 60 жылдан ашык иштеген адамдар, арты 40 жылдан ашык иштеген адамдар бирикмеде иштейбиз. Биз да ошол жалпы майрамды жакшы тосуп алгандарына биз да тилектешпиз. Биздин жогорку бийликтеги адамдарыбыз дагы түшүнүү менен кабыл алып, ошол тармакка көңүл буруп, тиешелүү лицензияларды ошол эле Кыргыз алтын мекемесине, Кыргыз көпүрө мекемесине, Кумтөргө түздөн-түз берилип жатканына дагы биз кубанычтабыз. Бул тармак ойлойбуз, иштерин алып барып кетет. Сөз түрдө бул тармакта жылыш болот деп айтсак болот. Рахмат сизге. Бизде конокту Камчыбеков Дүйшөнбек болду. Тоо кенчилер жана геологдор бирикмесинин төрагасы. Рахмат сизге. Саламат болуңуздар.